ошол эле медиктерди коргоону күчөтүү боюнча кандай чаралар көрүлүүдө? Бұл жерде мен мүмкіншіліктен пайдаланып, өзімнің атынан, Саламаттык сактоо министрлигинин атынан чоң ыраазычылык билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Мына жергиликтүү бийликке мен тактап айта турган болсом, мисалы Жалал-Абадтын мына өкмөттүн Жалал Абадтагы өкүлү 670 000 сом бул жана медиктерге кошумча жардам болсун деп, стимул болсун деп, ол 300 000 сом Сузактын санэпиднадзоруна, 300 000 сом Жалал-Абадтын, 70 000 сом областтык клиникалык борбордун жугуштуу оорулар медиктерине жардам көрсөттү. Мындан тышкары Ош шаарынын мэри мына 5 тонна унду медициналык кызматкерлер алсын деп, андан тышкары 600 данада средства индивидуальной защиты алып берди. Андан дагы кошумча жардам берем деп атат. Ош областынын өкмөттүнүн өкүлү 2 тонна Ош областтык клиникалык ооруканага ун, 200 литр май, 2 тонна картошка, ноокат, Кара Суу райондорунда иштеген медиктерге жардам берди. Мындан дагы жардам болуп атат. Андан тышкары мен айтайын дегеним, мына Эпид фонддон кошумча акча айлыгынан тышкары ошол иштеп аткан, ошол эпидемиология алачакта иштеп аткан медицина кызматкерлерине каралып, азырынча мына 8 апрелден баштап март айына төлөнө баштайт.